Мен атым Нурила. Бул жерге ден соолук деп келгем. Ден соолукту оңдогондон кийин оказывается бул жерде иштеп акча тапса болот экендигин түшүндүм. Андан кийин ушул жерде жаштардын арасында калып иштеп, неберелериме бир нерсе акча калсын деп чечтим. Азыр Кудайга шүгүр, мына быйыл ушу ноябрдын аягында ровно 1 жыл болот келип иштегениме. Азыр акырындап статусту көбөйтүп атып, азыр менеджерлик статуска жеттим. Эми дагы дальше иштеш керек. Кайда канча алдыңыз? Айлык иштегениме жараша чыгат экен. Мен 76 миң алгам, андан кийин кайра 30 миң алып калгам, андан 15 миң, анан 12 миң, кайра 15 миң, 30 миң, последний жолу 66 миң алдым. Бул айда канча чыгат билбейм, айта албайм. Кудайдын буйруганы акырындан айлыктар чыгып атат. Кандай иштесең ошондой табасың. 71-ге чыгам буюрса декабрда. Мурда эмне менен аракеттендиңиз? Мурда мен частный предприниматель болчумун. Частный предприниматель болчумун. Өзүм кичинекей заведениемде арендага берип, ошолордон акча чогултуп, налогдорду төлөп, өзүм дагы бир нерселерди жасап, үйдө отурчу эмесмин чындыгында. Ошон үчүн бул жерде деле үйдө отургандан көрөчү эл менен кыбырап иштеп жүрсөң кырдашат экенсиң деп түшүндүм. Ошон үчүн иштеп жүрөм. Азаматсыз эже. Рахмат сизге чоң. Сиздерге да чоң рахмат. Келгиле, иштегиле, ден соолугуңарды оңдогула. Бул жерде эң биринчи эле ден соолук экен. Бул жерде мен көп нерседен арылдым. Биринчиден бесим түштү, экинчиден буттарым шишип, отдышка болчумун, ошолордун баары кетти. Үчүнчүдөн хронический бронхит болчумун, ошондон арылдым, жөтөл дегенден кутулдум, Кудай буйруса. Сахарный диабет нормально болду. Зоб, Кудай буйруса, нормально болуп калды. Ошол жакшы нерселерден бул жерден өзүмө таптым. Ошон үчүн калып иштегим келди да калып иштеп атам. Бишкекте эле Бишкекте. Бардыгыңарды ушу жакшы бизнеске чакырамын. Ден соолугуңарды оңдош үчүн обязательно келип ичип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды оңдоп, үй бүлөңөргө пайда келтирсеңер болот экен. Пенсияны күтүп отурса, мисалы мен 11 миң пенсия алам, ал эч нерсе жетпейт. Бир небереме 5 миң берсем, бир небереме 5 миң берсем, 1000 сомго эчтеке калбайт. Ошон үчүн бул жерден тапкан акчам Кудай буйруса жетет экен. Рахмат. Кенен кесир эч кимден эч нерсе сурабайм. Наоборот, сурап калса неберелериме мен деп берип коем. Мына ушундай көптөгөн жаштарга, көптөгөн эркектерге азамат эже. Рахмат эже.